Казакстандык бал Европа биримдигине экспорттолот. Өлкө расмий түрдө өнүмдүн бул түрүн эски континент базарына жеткирүүгө уруксат алды. Бул Айыл чарба министрлигинин көп жылдык ишинин натыйжасы. Мында евро биримдиктин талаптарына ылайык балдагы калдык заттардын мониторингинин улуттук планы иштелип чыгып бекитилди. Муну менен катар атамекендик балчылардын иши европалык стандарттарга жооп берерине байланыштуу кесипкөй кеңештер менен текшерүүлөр жүргүзүлдү. Сонымен қатар жалпы осы жариялау бойынша Жалпысынан ушул жарыялоо боюнча Европа комиссия токтомунун экинчи беренесине ылайык бул чечим Европа бирлигинин расмий журналында 21 күндөн кийин жарыяланат. Ушул себептен аймактык инспекцияда жайгашкан ветеринардык комитеттин инспекциялары кызыктар ишкерлердин тизмесин чогултуп, ар бир ишкерди Европа бирлигинин талаптарына ылайык текшерип, баарынын тизмесин комитетке жөнөтүшөт. Биз өз тарабыбыздан бардык тизмелерди Евросоюз системасына киргизип, бул ишкерлерди ошол базага киргизебиз. Европалық одақтың Трезис системасына жүйесіне барлығын енгізіп, осы кәсіпкерлерді сол базаға енгіземіз. Безусловно, Европейский Союз является одним из крупнейших производителей. Албетте, Европа бирлиги дүйнөдөгү эң ири бал өндүрүүчүлөрдүн бири. Алар Кытайдан кийинки экинчи орунда турат. Жылына 280 000 тоннага жакын бал өндүрүп, дүйнөлүк рыноктун 14%-ын камсыз кылат. Бирок өндүрүштүн көлөмүнө карабастан, эски континент суроо талаптын 63%-ын гана толтура алат. Демек, бул казакстандык өнүм үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаган чоң рынок деген сөз. Менин оюмча, казакстандык балдын сапаты бул рынокто өз ордун ээлей алат деп ишенем. И я думаю, наш мед достойно займет свое место. Казакстан Сауд Арабиясына, Канадага, Германияга, АКШга, Кытайга, Өзбекстанга, Орусияга бал экспорттоону колго алган. Бул жаатта атамекендик пайдалуу өнүм өндүрүшүнүн дээрлик жарымы чыгыш Казакстан облусуна туура келет.